Assalamu алейкум. Эгерде сиз YouTube тармагын жаңы баштап аткан болсоңуз, мына ушул кичи сабак сизге жардам берет. Мен сизге Адан баштап Яга чейин кандай болот? YouTube акчаны кайдан берет? Эмне кылып берет? Сиз кайдан акча табасыз? Кантип табасыз? Кантип накталай кылып чыгарасыз? Ошонун бардыгын мына ушул кичи сабакта айтып берем. Баштадык. YouTube 2005-жылы 14 февралдан бери иштеп келет. Сиз менен YouTube'тун ортосуна мамилеңиздер кандай? Сиз эгерде канал ачып YouTube'га иштейм десеңиз, сиз YouTube'тун өнөктөшү болосуз. Тагыраак айтканда партнер. Экөөңүздөр бири-бириңиздерге байланышсыздар. Ал сизсиз, сиз ансыз иш аткара албайсыз. Башкача айтканда YouTube сизге муктаж, сиз YouTube'га муктажсыз. Эгерде сиз автор болсоңуз, муну кандай түшүнсө болот? YouTube өзү контент тартпайт. Аны контентти адамдар тартат. Бирок адамдар контентти тартайын десе, площадка жок болсо, кайсыл жакка тартат? Мындайча айтканда, YouTube эмне кылып берип атат? Бизге ушундай аянтчаны түзүп берүүдө. Биз ошол жакка барып, өзүбүздүн контентибизди тарта алабыз. Мындайча айтканда, ушундан эле билсек болот, бири-бирине мындай байланышта экенибизди. Эми акча кайдан келет? Кыскача жеңил сөз менен түшүндүрөйүн, көп деле кыйын болбойт. Мисал үчүн Volkswagen компаниясы келди дагы, машина чыгарган, келип туруп, менде $100,000 бар, мына ошону YouTube'га салып атам деп, YouTube'га акчасын берип атат. Эми ошол YouTube акчасын алгандан кийин ага реклама катары просмотр кылып бериш керек да. Бирок өзү контент кылбаган үчүн ал рекламасын көптөгөн каналдарга мынтип бөлүп коет. Кимдин просмотру канчалык көп болсо, ошого жараша акчасын таап берет. Албетте, бир эле реклама эмес да. YouTube'да миллиондогон түрлүү рекламалар болот. Ар кандай компаниялардыкы, отельдердики, машиналардыкы, iPhone, Samsung, ушулардын бардыгынын рекламасы чыгат. Эгерде сиз башка өлкөдө жашап аткан болсоңуз же чыгып көргөн болсоңуз, анда билесиз, рекламалар кандай гана тажатма, тынымсыз болуп көрсөтүлөт экендигин. Бирок ал дагы өзүнүн өлкөсүнө жараша, жаш куракка жараша өздөрүнүн категориясы болот. Рекламалардын түрлөрү дагы. Эми мындай нерсе. Мисалы үчүн ошол Volkswagen компаниясы YouTube'га акчасын берди, анан акчасын бергенден кийин ал YouTube рекламаны каналдарга бөлүп берди. Эми ошол каналда реклама чыккандыгы үчүн каналдын ээсине дагы акча түшөт. Канча пайыз менен? 55% автордун өзүнө түшсө, 45% YouTube'тун өзүнө түшөт акчасы. Мына ошундай түрдө иштейт. Түшүнүктүбү? Сиздин мээнетиңизге жараша, просмотруңузга жараша акчаңызды иштейсиз. Ал эми канча просмотрга канча акча төлөнөт, кайсыл өлкөдө кандай, алар боюнча дагы кеңири айтып өтөм. Дагы бир маанилүү нерсени айта кетейин. YouTube'да 2 миллиард 600 миллиондон ашуун колдонуучусу бар. Элестетиңиз, ошончолук чоң болгон аудиториясы бар, ошончолук чоң колдонуучусу бар. Билиңиздер, кайсыл жерде көп адам болсо, кайсыл жерде көп жыш нерсе жайгашкан болсо, демек ал жакта кыймыл болуп атат, оборот болуп атат. Эгерде ал жерден эч ким акча таппаганда, анда адамдар контент тартып отурбайт эле. Элестетиңиз, сиз камераларды сатып алдыңыз, күчтүү телефонду алдыңыз, видео тартып атасыз, анан сизге акча төлөнбөсө, сиз аны бекер эле кылып атамбы дейсиз да, туурабы? Ошондуктан билиңиз, YouTube'дан просмотр үчүн акча төлөнөт. Мисалга Instagram'дан сиз просмотр үчүн эмес, өзүңүз мисалга блогерсиз дейли, вайндарды, приколдорду тартып атасыз, эми өзүңүздүн активдүүлүгүңүзгө жараша сизге компаниялар же болбосо рекламодательдер акчасын берет, ошондон түзмө-түз акча иштеп табасыз. YouTube дегенде, YouTube'дан сиз деле андайды кылсаңыз болот. Коллаборация кылып, башка блогерлер менен кошулуп, же компанияларды реклама кылып. Бирок эгерде кааласаңыз, сиз берки вариантында колдонсоңуз болот. Мындайча айтканда, жүзүңүздү көрсөтпөстөн, эч нерсе сатпастан, бирөө үчүн активдүүлүгү мындай болуп атат деп көрсөтүп отурушка зарылдыгыңыз жок. Сиз без лица, жүзүңүздү көрсөтпөстөн, сүйлөбөстөн контент тартып, ошол просмотруңузга жараша акчаңызды ала аласыз. Мына ушундай. Эми караңыздар, ар өлкөнүн CPM болот. Мындайча айтканда, 1000 просмотрга төлөнө турган акча ар өлкөнүкүндө ар кандай. Буну кандай түшүнсөк болот? Мисалга, дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар тең эмес го. Акча жагынан, экономикалык абалы жагынан, айлык жагынан. Мисалга алалык, бизде айлык орто эсеп менен 15.000, 20.000 ушундай болуп аткан болсо, башка өлкөлөрдө ал эң төмөнкү болуп саналат да.
башка өлкөлөрдө мисалы үчүн $1000 болушу мүмкүн. Эң аз дегенде $2000 болушу мүмкүн. Туурабы? Өлкөнүн өнүккөнүнө жараша, экономикалык абалына жараша. Ошондуктан билиңиздер, кайсыл өлкө жакыр болсо, ошол жактын көрүүчүлөрүнүн просмотрдан азыраак акча табасыз. Мисалга Индияны алалык. Индияда 30 цент төлөнөт 1000 просмотр үчүн. Тагыраак айтканда, эгерде сиз 1 миллион просмотр жинасаңыз, көрүүчүлөрүңүз Индиядан болсо, анда сизге ошол 1 миллион просмотруңуз үчүн $300 төлөнөт. Дүйнөлүк рынокко чыксаңыз, американский каналда айтып атканымда, сиз без лица, без озвучки, жүзүңүздү көрсөтпөй элеңиз, сүйлөбөй элеңиз и детский контенттер тартып атасыз. Ал жактан просмотрлар даяр. Значит, кандай аудиторияны нөлдөн баштап чогултпайсыз. Ал жакта аудитория сизди күтүп алат. Болгону сиз ал жакка нишаңыз менен кирип келишиңиз керек. Албетте, ниша тандаганда дагы өзүнүн эрежелери бар, кандай тандаш керек полностью бизде курста үйрөтүлөт. Болгону мен силерге түшүндүрмө кылып айтып атканым. Ар өлкөнүкүндө кирешеси ар кандай болот. Бирок бир нерсени билиңиз, сиздин кайсыл жакта болгонуңуз маанилүү эмес. Мисалга сиз Кыргызстанда болуп деле американский канал ача аласыз и көрүүчүлөрүңүз ошол жактан болуусу менен сиздин кирешеңиз ошол жактын экономикалык абалына жараша, ошол жактын айлыгына жараша төлөнө берет. Эми ошондон сиз миллион просмотруңузга $500 киреше көрө аласыз. Бул сабакты көрүп бүткөн соң, сиз сайттан ылдыйрагына түшүңүз, астыларына келгениңизде окуучулардын отзывдарын көрөсүз. Канча убакыт жумшады, кантип келди, канча убакытта жыйынтык көрдү, канча акча тапты. Ошолордун бардыгын мына ошол биздин сайтка жайгаштырабыз. Азыр мен көрсөткөн нерсе бул кыргызча каналга ушунча просмотр үчүн мына ушунча акча төлөндү. Эми американский каналды алабыз. Менин американский каналымда мына ушунча просмотр үчүн мына ушундай акча төлөндү. Айырмасын көрдүңүздөрбү? Айырмасы чоң. Демек, сиздер дагы ушундай кыла аласыздар. Мейли Россияда болуңуз, мейли Казакстанда болуңуз, кайсыл жакта болгонуңуз маанилүү эмес. Сиздин көрүүчүлөрүңүз кайсыл жактан болгону мына ошол маанилүү YouTube үчүн. Анан акчасы дагы контентке жараша болот. Эгерде сиз взрослый контент кылам десеңиз, анда ошого жараша рекламалар дагы серьезныйраак, кымбатыраак, күчтүүрөөк реклама чыгып баштайт. Анткени сиздин аудиторияңыз өзү взрослый болуп атат. Ошондой рекламаларга, ошондой видеолорго күчтүү акча төлөнө турган мындай кымбат рекламалар коюлат. Детский контенттерде мындай однородный болгон, второсортный болгон, сапаты жагынан ылдыйраак, же болбосо акчасы жагынан ылдыйраак рекламалар коюлат дагы, ошонун негизинде детскийге азыраак төлөнөт взрослыйга караганда. Мисалга алалык, детский дейли, ылдыйында турат. Андан кийинки взрослый дейли, мисалга буга развлекательный пранктар кириши мүмкүн, туурабы? Оюн зооктор. Андан кийинкисине уже образовательный, билим жаатында YouTube дагы аны колдойт. Эгерде билим жаатында канал кыла турган болсоңуз, западный аудиториягачы, ал жактан сиздин кирешеңиз көбүрөөк болот. Мынтип тепкич боюнча. Андан кийинки өйдөтө турган нерсе бул заработок нишасы. Мисалга алалык, сиз интернеттен акча тапканды үйрөтүп атасыз. Ошол западный аудиторияга. Фрилансер болгонду үйрөтүп атасыз, аниматор болгонду үйрөтүп атасыз, копирайтер, көп түрлөр бар го кесиптердин, дизайнер, туурабы? Эми ошолорду атайын YouTube канал ачып туруп, бизнес канал кылып ачтыңыз да. Ошол жактан сиздин кирешеңиз эң жогорку өйдөтө турган болот. Себеби дегенде, ошондой видеолорду ким көрөт? Акчасы бар адамдар көрөт, изилденгендер көрөт, ошондой жака багыт алам дегендер көрөт. Жаш балдар беркиндей чоң болгон темадагы видеолорду көрбөйт, туурабы? Ошондуктан реклама коюлуп атканда дагы түшүнүктүү боло турган кылып, акча төлөй ала турган кылып туруп, жогору рекламалар коюлат ошондой жогору нишаларга. Андыктан билиңиздер, нишага жараша дагы акчасы мындай ойноп турат. Мисалга мен детский дегенде кандай контентти айтуудамын? Алардын бирөөсү мисалы менен мына ушундай болот. Караңыздар, бул жака карайбыз, ичине кирдик. Ичинде жүзүн көрсөтпөй эле. Ичинде сүйлөбөй эле. Болгону колун чыгарды камерага и ошол жактан видео тартып атат. Мынакей. Ушундай. Албетте булар дагы мындай нишалар дагы көрсөтүлөт биздин курста и ошондой эле кантип жасалат, кандай кылынат. Бардык нерселер ичинде бар. Болгону нишалар булардын убактысы болот.
Мындайча айтканда, азыр мен буну айтуум менен сиздер дароо кылып кирбейсиздер да. Себеби дегенде бул сабакты сиздер качан көрүп атканыңыздар белгисиз. Туурабы? Мен билбейм. Бирок улам жаңы поток болгон сайын курска мен жаңы учурдагы просмотр алып аткан актуалдуу болгон нишалардан бөлүшүп айтып берип турам. Курста оюнчуктарды ушинтип көчөгө чачып койгон экен, барып чогултуп жүрөт. Болгон кыймылы мына ушул. Эми көрөбүз, канал качан ачылган, канча убакыт болду бул каналды баштаганына. Баштаганына 3 жума болуптур. 3 жума мурда биринчи ролигин жүктөгөн. Жалпылай каналында 20 гана ролик бар. 20 ролик менен азыркы учурда 3,5 миң подписчик чогулткан жана ошондой эле просмотр 600 миңден ашты. Эми ушул 600 миң просмотр болуп турат, жаңы эле ачылган канал. Эми бунун кирешеси кандай? Ал үчүн биз бул каналдын атын жазабыз жана Social Blade деген сайтка атын коебуз. Google'га киресиздер дагы Social Blade деп жазасыздар, ичине кирип туруп, өйдө жагына жыласыздар дагы, анан ушул жерге жазабыз. Мынакей, азыркы канал чыкты. Бул каналдын кирешесин бул жактан көрө алабыз. Карасаңыздар, бул жерде 149 деп турат. Туурабы? 149дан баштап $2400 чейин болжолдуу түрдө табат деп айтууда. Social Blade'дин эсептөөсү менен. Жалпы бир айда болгон просмотрдан чыгарып берип атат. Ушунча болжолдуу түрдө кирешеси деп. Бирок мен тагыраак сиздерге айтып бере алам. Бул жердеги 149 дегенди гана экиге көбөйтүп койсоңуз, детский западный аудиториядагы каналдын кирешесин аныктай аласыз. Тагыраак айтканда $300. 25 миң сом бул канал табыптыр. 3 жума мурда ачылган канал 25 миң сом иштеп койду. Мындан нарыдагы бул роликтерди жүктөйт, актив өсөт, каналы чоңойот, кирешеси мындан дагы чоңоюп кете берет. Ушундай дагы бир каналды көрөлү. Бирок уже өсүп калган, чоңураак болгондон. Мисал үчүн бул канал дейли. Ичине киребиз. Булар дагы наборду алган ушундай оюнчуктарды, астын төшөдү, жашыл кылып туруп, лишний детальдарды алды дагы, анан жарыктыктан коюп туруп, телефондун камерасына тартууда. Бул жактан эмнени байкасаңыз болот, дагы деле жүзүн көрсөтпөй эле, сүйлөбөй эле. Мына болгон видео мына ушундай. Эми ушул каналдын кирешесин аныктап билебиз. Карайбыз. Каналдын ачылганына канча убакыт болуптур? Жалпы 53 ролик жүктөлүптүр, көп эмес. Баштаганына 3 ай болуптур. 3 айдын ичинде 53 роликти жүктөптүр. Өйдөсүн басабыз, вставить кылабыз, каналдын атын жазып туруп, и поиск кылабыз. Азыркы канал. Эми экөөнүн профилине көңүл буруңуздар. Караңыздар, бул жакта дагы кубик болуп турат, и бул жакта дагы кубик. Демек биз туура эле келдик. Каналындагы подписчигин саны 26600 деп турат, бул жакта 25800. Обновление боло элек бул жактан. Ылдыйга түшөбүз, карасак 392 деп турат. 392 тегеректеп 400 деп алалы дагы, 400 дегенди дагы 2ге көбөйтөсүз. Себеби дегенде ошол 2ге көбөйтүүбүз менен биз анык мунун кирешесин аныктап билебиз. Мына ушунча деп туруп. Жалпылай $800. Bir ayda болгон кирешеси бул каналдагы $800. Мен азыр сиздерге болгону жеңил нишалардан көрсөтүп атам. Буларды ар бир адам колунан жасап келе турган нерсе. $800 в сомак деп жаздым дагы. Бул жактан карай турган болсок, жалпылай 70 миң сомго жакын болуп турат. 70 миң сом. Элестетиңиз, негизи бул $800 YouTube үчүн эң жөнөкөй, эң ылдыйкы төмөндөгү каналдардын кирешеси болуп саналат. Бирок Кыргызстан үчүн 70 миң сом айлык бул өтө жакшы көрүнүш, туурабы? Андыктан эгерде сиздер основной жумуш катары көрбөсөңүздөр дагы, кошумча жумуш катары кылып, күнүнө 1 саат, 2 саат убактыңыздарды жумшап, өзүңүздөргө бир канал ачып коюңуздар. Бул жактан дагы кошумча киреши булак катары болот. Ал эми биз өзүбүздүн темабызды улантабыз. Азыр мен силерге маанилүү бир нерсени айтам. Мына ушул нерсени жакшылап эстеп калыңыздар. YouTube'га келгенден кийин көпчүлүктүн катасы мындай болот. Келет дагы, караса, "О, 5 миллион просмотр, мен ушуну кылышым керек экен" деп дароо кылып кирет. Бул контентке монетизация берилеби, берилбейби, аны эске албайт.
YouTube'тун өзүнүн эрежелери болот. Жаңы чыккан эрежелери болот. Эгерде ошол эрежеге дал келбесе, анда сиздин каналыңыз авторский болуп турса дагы, өзүңүз жасаган болсоңуз дагы сизге монетизация берилбей калат. Андыктан ошол нерселерди дагы билүү керек. Эгерде менин сабагыма жазыла турган болсоңуз, курсума, анда мен сиздерге монетизациядан өтө турган, кирешеге чыга турган нишалардан берем. Караңыздар, мисалы үчүн бул ниша дейли. Жаныбарлардын мына ушинтип жоголганы. Бул ниша 2021-жылы актуалдуу болгон. 2021-жылы ошондо кылса болот эле. Азыр муну кылган болбойт. Эмнеге? Себеби дегенде попросту өзүңүз кылсаңыз дагы YouTube буга акча бербейт. То есть сиздин каналыңызды монетизациядан өткөрбөй коет. Түшүнүп атасызбы? Мына ушундай. Эми экинчи. Сиздерге бир-эки мисалды көрсөтөйүн, ушуларды кылса болбойт деп. Негизи мындай контенттерден өтө эле көп. Бул кылса болбой тургандардан бар, кылса боло тургандардан бар. Түр-түрү менен аны разбираться эткен, түшүнгөн адам, тажрыйбасы бар адам айырмалап биле алат. Караңыздар, бул жерде 386 миллион просмотр деп турат. Элестетиңиз, бир видеодо 386 миллион просмотр. Ар бир миллион просмотр үчүн бул детский эмес, болгондо дагы 3 сааттык болуп атат. Буга кем дегенде $1000 төлөнүшү керек. Кем дегенде. Болбосо, эгерде взрослый болуп турса, осознанный адамдар көрсө дагы, видеосу 3 сааттык эмес, 5 мүнөттүк болсо дагы ошондой киреше көрөт эле. Бирок бул жерде 3 сааттык болуп атат, рекламалар улам-улам коюлуп кете берет. Мындайча айтканда кирешеси андан дагы көбүрөөк дегеним. Караңыз, көпчүлүк адамдар кандай кылат? Кирет дагы караса 386 миллион, 222 миллион, 188 миллион дейт дагы, анан ушуну кылып баштайт да. Сайттарга акча төлөп, музыкаларын сатып алып, кыйналып, жасап. Бирок чындыгында бул нерседен монетизация берилеби? Берилет. Бирок бул жакта гигант болгон чоң акулалар бул рынокты басып алган. Бул жака места жок, кире албайсыз. Себеби дегенде чоң аудитория, чоң каналдар ээлеп алган бардык нерсени, сизге попросту жетпей калат просмотр. Бардыгын буларга өтө берет. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн мындай контентти дагы кылбайсыз. Анан ошондой эле TikTok компиляцияларга дагы акча төлөнбөйт. Себеби дегенде TikTok бул бөлөк платформа. TikTok менен YouTube бири-бирине конкурент. Ошондон сырткары деле бул бирөөнүн контенти, чужой контент. Буга акча төлөнбөйт. Сиз просмотр алышыңыз мүмкүн. Өтө кыска убакытта. Мисалга алалык, 22 миллион просмотр деп турат. 22 миллион просмотр, 6,5 миллион просмотр. TikTok'догу болгон роликтерди чогултуп YouTube'га жүктөп койгон. Мындан дагы монетизация берилбейт. Мына ошону билиңиздер. Чужой контент деген түшүнүк бар. Сиз бирөөнүкүн уурдап, бирөөнүкүн алып, бирөөнүкүн колдонуп, өзүм ийгиликке жетем, ушул жактан просмотр болсо эле болду дебеш керек. Эрежелер сакталган абалда кылсаңыз, анан сиз YouTube'дан киреше көрүп баштайсыз, легалдуу түрдө. Ал эми сиз айтасыз, кайсыл нишаларды кылууга болот деп. Нишалар чындыгында көп. Аябай көп бош орундар бар. Же болбосо жаңы башталып келаткан нишалар болот. Улам ай сайын, 2 ай сайын, 3 ай сайын жаңы бир нишалар чыгат, элдин бардыгы ошол жака умтулат, кирет, аракет кылгандар кирди, убактысында көрүп калгандар пайдалана туруп ошол жактан пайдасын көрүп калат, кирешесин алат. Эгерде сиз эски нишалар менен жүрө берсеңиз, анда сиз 1000 жакшы кылсаңыз дагы просмотр албайсыз, себеби аудитория жок да. Аудитория даяр болуп турган, сизди көргөнгө даяр болгон нишалар бар дагы, алардын бардыгы курста көрсөтүлөт. Эмне үчүн азыр айтпай элем, себеби дегенде мен азыр бул сабакты жаздырып атканда убактысы сиздерге дал келбейт. Бул сабакты сиздер кийин көрүшүңүздөр мүмкүн. Балким 1 жылдан кийин, балким жарым жылдан кийин көрүшүңүздөр мүмкүн. Ал эми азыр мен айта турган нишалар учурдагы менин убактыма актуалдуу болсо, сиздердин убактыңыздарга актуалдуу болбой калышы толук мүмкүн. Андыктан бардык жаңы нишалар, жаңы актуалдуу болгон, кыла турган просмотр боло турган нишалар курста улам-улам жаңыланып көрсөтүлүп турат. Сиздерге мен төмөндө бул сабактан сырткары дагы атайын 30 беттен турган китепче даярдадым. Ошол сабактан кийин астына түшүңүз, ошол PDF-ти басыңыз. Ичине киргенде сизге каналды туура ачканды, аккаунту ачканды, каналдын атын коюп, сүрөттөрүн жасап, баннер коюп, аталышын жазып, ошондой эле кичине болгон аз-аздан болсо дагы настройкаларын кылганды үйрөтө турган атайын китепче даярдадым. Пайдаланыңыздар. Эми сиз каналды телефондон ачтыңыз. Карасаңыз, ошол китепчеде мен бардыгын телефондон көрсөткөм.
мындайча айтканда обязательно прям компьютерден кылыңыз дебейм да. Сиз өзүңүз телефондон канал ача алдыңызбы? Демек андан аркысындагы телефондон кыла аласыз. Көпчүлүгү сурайт, мен обязательно компьютер алышым керекпи? Жок, обязательно эмес, милдеттүү эмес. Алсаңыз болот. Компьютер алсаңыз, компьютерден кыла турган дагы нишалар бар. Телефонуңуз эле барбы? Телефонуңуздан дагы кыла турган нишалар бар. Телефонуңуздун камерасына жанагы мен көрсөткөн 2-3 нишалардан алып туруп, сиз камераңызга ушундай түрдө тарта алсаңыз болот. Эгерде ошол ниша учурда дагы деле актуалдуу болуп атса. Болбосо, жаңы нишалар дагы чыгып турат, ошол сыңардай эле. Бири-бирине уйкаш, окшош болгондор. Эми аларды сиз телефонуңуздун камерасына тарта аласыз. Аларды светтерди кантип ырасташ керек, кандай кылыш керек, бардыгын албетте бул жактан айтып жетише албайм. Ошондуктан эмнелер керек болот? Телефонуңуз бар болсо, эгерде сиз телефондун камерасын жана слайм ушундай ASMR нишасын кылам десеңиз, анда жакшыраак болот. Ошого кошумча 1000 сомго алып кое турган микрофон. Ошол кошумча болуп калышы мүмкүн. Эгерде камерага тартам десеңиз, анда жарыктык да керек болот. Лампалар өтө кымбатынан, өтө күчтүүсүнөн софтбокс эмес, арзаныраак болгон, ошого жарык бере ала турган деңгээлде болсо жетиштүү болот. Бирок эгерде сиз жок, мен алардын баарын кыла отурбайм, телефондун ичинде запись экраны менен кылсам болобу десеңиз, ага дагы болот. Чыгым кетирбей турган нишалар дагы бар. Чыгым кыла турган болот, чыгымсыз боло турган нишалар бар. Эми айтасыз, YouTube мага акчаны качан төлөп баштайт? Качан мен акчамды колума алам? Просмотр болду. Эми качан акчамды алам дейсиз? Алгач сиз 2 шартты аткарышыңыз керек. 2 вариантта болот бунусу. Биринчи вариантын айтсам. Сиз 1000 подписчик топтошуңуз керек. Жана узун 1 мүнөттөн ашык болгон роликтерден 4000 саат просмотр чогултушуңуз керек. 4000 просмотр эмес, 4000 саат просмотр. Ал боюнча кеңири айта турган болсом, мисалга бир кино 2 сааттык турабы? Сиз 2 саат убактыңызды бир киного жумшадыңыз, демек 2 саат убактыңыз кетти. Ошондой эле сиз контент тартып атасыз, адамдар сиздин каналыңызга канча убактысын жумшап атат. Жалпылай 4000 саат просмотр чогултсаңыз, анан сиз YouTube'дун өнөктөшү болууга даяр болосуз. 1000 подписчик, 4000 саат просмотр узун роликтерден. Бирок эгерде жок, мен андай кылбайм, мен шортс, кыска, вертикалдуу болгон роликтерден иштейм десеңиз, анда дагы вариант бар. Сиз 1000 подписчик чогултушуңуз керек. Ошондо дагы экинчи варианты шортс видеолордон 10 миллион просмотр чогултушуңуз керек акыркы 3 айдын ичинде. Белки узундан 4000 саат дегенде ага 1 жыл убакыт берет. То есть 1 жыл ичинде топ-топ жетиш дейт да. Бирок албетте сиз ага чейин деле топ-топ жетишесиз. Болгону сизге YouTube 2 вариантта сунуштап атат. Кааласаң шортс менен иште, бул жактан 10 миллион просмотр чогулт, кааласаң узун ролик менен иште, бул жактан 4000 саат чогулт деп. Бирок эгерде экөөнүн бириси дагы аткарылып калган болсо, анда экөөнү тең жарай берет. Сизге монетизация кошулат. Эки жактан тең киреше көрө аласыз. Шортстан дагы, узундан дагы. Албетте 1000 подписчикке жеткенден кийин, 4000 саат болгондон кийин сизге YouTube медиа акчасын бере калбайт. Сиз текшерүүдөн өтүшүңүз керек. Эгерде чындап эле авторский болсо, өзүңүз бардык укуктарды сактап, эрежелерди бузбастан кылган болсоңуз, анда ошол заявка тапшырган соң өтө аласыз. Өткөндөн кийин анан сизге андан кийинки болгон просмотрларга акча төлөп баштайт. Буга чейинки монетизацияга жеткенге чейинки болгон чогулткан просмотрларыңызга акча төлөнбөйт. Андан кийинкилерине төлөнөт. Түшүнүктүбү? Андан кийинкилер дегенде бул жаңы роликтерден эмес. Мейли эски ролик болсун, мейли 2 ай мурда жүктөгөн ролигиңиз болсун, ошол ролигиңиз азыркы учурда дагы деле просмотр алып атса, ошондон дагы акча таба бересиз. YouTube'дун жакшы жагы мына ушунда турат. Мисалга TikTok'то бир роликти жүктөдүңүз, ал сизге жылдап просмотр алып келбейт да. Instagram'га ролик жүктөйсүз, ал 1-2 ай ролик просмотр алат, анан кайра өчөт да. Именно YouTube'да андай эмес. YouTube'да мисал үчүн адамдар кандай кылат? Эгерде пирожки жасаганды үйрөнгүсү келсе, ал поискка жазат. Ал TikTok'ка жазбайт, ал Instagram'га жазбайт. Ал адам YouTube'ка как приготовить пирожки в домашних условиях деп жазат. Анан эң эле адамдар көргөн, кызыктуу деп билген алдындагы список чыгат, роликтер. Анан биринчисин басып кирип көрө бересиз. Ошентип ал ролик 5 жыл мурда жүктөлгөн болсун, мейли 3 жыл мурда жүктөлсүн, сиз ал роликти поисктен издеп тауып көрүп атасыз. Демек, каналдын ээсине дагы деле салым кошуп просмотр кылып берип атасыз. Мына ушундан билсек болот. Роликтеги, YouTube'дагы роликтерди просмотрлар сизге жылдап просмотр алып келе берет. Менде ушундай случайлар көп болгон. Бир роликти жүктөгөм, ал ролик
просмотр 2 ай бою алган эмес, 10 000 гана просмотр болгон, анан 2 айдан кийин 100 000 просмотрга чыкты. Эми ошентип ошол роликтен кийин мен аны өчүрүп салышым мүмкүн эле да. Бул просмотр алып келбейди, коем. Болбойт экен деп өчүрүп салышым мүмкүн эле. Бирок тийген жокмун, ал барып 2 айдан кийин өзү эле просмотр алып кетти. Ошосуңардай эле былтыр жүктөгөн ролигим дагы быйылкы жылдын эсебинен ошол өзүнүн убагында просмотр алган эмес, бирок 1 жылдан кийин анан токтоп туруп, анан ошол ролик кайрадан просмотр алып атат да. Ошол ролик учурда 600 000 просмотр алып келди. Ошол эле ролик. Мен аны өчүрүп салышым мүмкүн эле. Бирок өчүргөн жокмун. 1 жылдан кийин анан тирилип, роликке каналга подписчик топтоп атат, акчасын алып келип атат, и ошондой эле просмотр дагы кылып берүүдө. Ошондуктан билиңиздер, YouTube бул долгосрочный перспектива. Сиз эгин эккен сыяктуу эмес да, бул алма бак сыяктуу. Сиз алма бактын уругун көчөттү эктиңиз, тиктиңиз, анан ал алма сизге жылдап сизге алма алып келет го. Ошосуңардай эле сиз дагы YouTube'га роликти жүктөп койдуңуз, ал сизге жылдап просмотр алып келе турган бир источник, булак болуп калат сизге. Артыкчылыктары мына ушундай. Артыкчылыктары чындыгында көп. Болгону аны чындыгында мындай кылам, аткарам, кылышым керек деген адам жигердүү ишине кирип кылып баштайт. Бул жактан дагы албетте сабырдуулук керек, колду көндүрүш керек, бара-бара акырындап үйрөнөсүз. Бирок боло турган нерсе. Мектептеги окуучулар, школьниктер кылып атат. Сиздин колуңуздан келбейби? Келет. Андан кийинки этапты айта турган болсом, сиз монетизацияга тапшырдыңыз, сизге уруксат келди. Эми андан кийинки этап бул пин-кодду толтуруу. Негизи 2 вариант бар. Бирөөсү сиз өзүңүздүн паспортуңузду тартып, өзүңүз көрсөтүп, удостоверение личностиңизди текшертесиз. Эч кандай пин-код албастан. Бирок ал учурда менин убактымда эксперименталдуу болуп турат. Балким кийинчерээк ошол чындыгында официалдуу болуп калышы мүмкүн. Бирок учурда пин-код менен келет. Мындайча айтканда, сизге Gmail аккаунтуңузга электрондук почта менен пин-кодду жиберип койбойт. Сиз телефондон пин-кодду жаза турбайсыз. Кадимкидей алыстан бери почта аркылуу келет. Ушундай түрдө болуп, сизге AdSense'тен кат келет. Эмне үчүн AdSense? Эмне үчүн Google AdSense? Эмне үчүн YouTube'дун өзүнөн эмес? Анткени булардын бардыгы AdSense аркылуу болот. YouTube'дан түшкөн акчаңызды сиздин дароо өзүңүзгө түзмө-түз которбойт. Биринчи AdSense деген Google'дун сайтынан которот. Ошол жактан сиздин өзүңүздүн аккаунтуңуз болот, личный кабинет. Ал жакка сиз картаңызды улайсыз. Меникинде Optima 24. Мультивалютный кылып мурдатан аштырган болчум, азыр долларовый кылып аштырасыздар, и ошол жетиштүү. Бардык эле окуучуларым Optimaдан долларовый виза карта аштырат. Обязательно Gold эмес, Classic болсо деле жетиштүү. Ошондой картаны аштырат дагы, мынакей. Бул окуучундукун караңыз. Картасына акчасы мына ушундай болуп түшөт. Алгач мен сиздерге айтып атканым, мына ушул Google AdSense'тен кат келет. Бул жерде Шаршенова Чынара окуучумдун каты. Дарек дагы ушул боюнча келген. Бул жактан ушундай 6 сандуу код болот. Ошол 6 сандуу кодду тийиштүү жерге жазуусу менен Google AdSense'ибиз активдештирилет. Бул активдештирилүүсү менен анан биз акчабызды накталай кылып чыгара алабыз. Бул жака Google AdSense'ке биз картабызды улап коюш кыйын эмес. Картабызды уладык, андан кийин биз айлыкты 1 айда 1 алабыз. Аванс эмес, мындай подработка эмес, күнүндүк жумуш эмес, бул официалдуу трудоустройство. Кадимкидей жумушка киргенде эле бардыгын документтештирилген болот. Паспортуңуз менен өзүңүздүн чыныгы ушул каналдын ээси экендигин тастыктайсыз. Эгерде 18-ге чыга элек болсоңуз, ата-энеңиздеге жарайт. Ата-энеңиз жок болсо, сизди караган бар да адамдар, вот ошолордуку жарай берет. Андыктан бул жакта бардыгы мыйзам ченимде закондоштурулган, сиз эч бир мыйзамды бузбай элесиз. Ошондой эле бул жактын документтери, бул жактан алып аткан айлыгыңыз дагы башка жактарга жарактуу болот. Мисалга алалык, сиз рассрочкага бир нерсе сатып алам десеңиз, компьютер, ноутбук дейли, анан 6 айлык акыркы тапкан кирешеңди көрсөт, ошол кирешеңе жараша биз сага беребиз же бербейбиз деп айтат. И ошол YouTube'дан тапкан акчаңызды сиз документ түрүндө көрсөтө аласыз. Мынакей, мен 6 айда тапкан кирешем мына ушунча болду десеңиздер, алар ал документти кабыл алышат. Анткени YouTube бул дүйнөлүк болгон чоң видео хостинг компания, сиз ошол жака жумушка кирип атасыз.
Сиз жөнөкөй эле видео тартпай элеңиз, жөнөкөй эле контент кылып, роликти тарттым болду эмес. Сиз кадимкидей, жумушка иштегендей роликтерди тартуу менен просмотруңузга жараша акчаңызды таап атасыз. Анан бул жакта чектөө жок. Эгерде сиз 1 миллион просмотр топтосоңуз, bir айдын ичинде ошого жараша $500 кирешиңизди көрдүңүз, $500 өйдөрөк болот. 600, 500, 700 ушундай. Детский американский контентте. Анан караңыздар, эгерде сиз bir айда 10 миллион просмотр алсаңыз, YouTube карап туруп, сага мен 5 миллионга эле төлөйм дебейт да. Адилетсиздик болбойт. Бул жактан 10 миллион просмотруңуз топтодуңузбу, 10 миллионго жараша акчаңызды аласыз. Чектөө коюлбайт. Мына ушундай. Ушуну менен биздин киришүү сабагыбыз аягына чыкты. Бул курстун болгону 5% гана болду. Курстагы маалыматтардын 95% ал жакта катылуу жатат. Сизди күтүп. Качан келип мени окуйт, билим алат, тажрыйба алат, жакшы кирешеге чыгат деп. Ошондой эле мен сизге айта турган нерсе, ушул сайттагы болгон бардык маалыматтар менен таанышып чыгыңыз. YouTube курсума каттоо ар айдын 20-сында жана башталышы ар айдын 1-числосунда.